Жеңил атлетика боюнча кыз келиндер жана мырзалар арасындагы Жалал Абад облусунун быйылкы жылдагы облустук чемпионаты облустук статуска ээ болбогондой туюлду. Айтайын дегенибиз, Дубандык биринчиликтин уюштуруучусу катары саналган Жалал Абад облустук жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын адистери бир топ убакыт мурда район шаарларга атайын чакыруу кагаздарын жөнөткөндүгүнө карабастан, Жалал Абад шаарынан башка бир да район шаарлардан спорт оюндарынын ханышасы аталган жеңил атлетика боюнча облустук чемпионатка кош көңүлдүк кылышып келбегендигинде болду. Эң өкүнүчтүүсү, Жалал Абад шаарына жарым кадам турган Сузак, Базаркоргон жана Нокен райондорунун жөөкүлүктөрү жана алардын машыктыруучулары, ошондой эле жогоруда аталган райондордун спорт тармагын тейлеген жооптуу адистердин мындайча айтканда кош көңүлдүгүндө экендигин айтпаса да түшүнүктүү болду. Ага карабастан Жалал Абад шаарынын атынан чыккан атлеттер мыкты даярдыкта келгендигин айгинелешти. Бизге берилген жобонун шарттарына ылайык биз учурунда келип, ошондой эле башкалардан өзгөчөлөн формаларыбыз менен толук бардык түрлөрү боюнча бардык аралыктын интервалдар боюнча да катышканга аракет кылдык. Башкача айтканда 4 кыз, 4 бала, 8 студент алып келгенбиз. Бардыгы өзүңүз байкагандай байгеле орундарга илешти. Жалал Абад шаарындагы Заманбап эл аралык университетинин юриспруденция факультетинин 3-курсунун студенти Перизада Исакова 800 метр аралыкка жүгүрүүдө мара сызыгын биринчи болуп аттады. Жалал Абад областтары арасында чуркап биринчи месттен алдым 800 метрден. Алдыда жакында апрелдин ортосу Кыргызстан чемпионат кроссу бар, ага даярданып жатабыз. Жана майда эл аралык легкая атлетиканын чемпионаты болот, ага 17 майда общий Кыргызстан мамлекетинде международный чоң марафон өтөт көлдө, ошого даярдап жатабыз. Жеңил атлетика боюнча Жалал Абад облусунун быйылкы жылдагы чемпионаты айымдар жана мырзалар арасында өтүп, спортчулар 100, 400, 800 жана 1500 аралыктарга жүгүрүштү. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал Абад шаары.